Сузактын борборунда жума күндөрү уюштурулган базар ызы-чуу, башаламандык жана жол тыгындарын жаратат эле. Эми бул көрүнүшкө биротоло чекит коюлат. Анткени райондун борборунда заман талабына жооп берген базар курулуп жатат. Ушул тапта жалпы курулуш иштеринин 40% аяктап, негизги конструкциялары тургузулган. Обратно заскан бүтсөк, пол бүтөт, стяжкасы. Кийин үстүндө полный круг ригель коюлат. Ошондон кийин уже крышалар полный коюлуп, вартетилип, крышанын этабына келип калат. А так бетон иштери полный бүттү да. Жердин түбү ным да. Ным болгондуктан буну көтөргөнгө туура келди. Көтөрбөсөк, мындай посадка берет да. Ошон үчүн кургактап көтөрүп алсак, өзүнүн калыбына келип, курулуш иштери улантса болот. Сырт жагына унааларга токтотуучу жайлар, эс алуучу жерлери, скамейка, наракырак жарандардын келип кетишине. Курулуш быйыл май айында башталып, жалпы 300дөй орунга ылайыкталмакчы. Ал жергиликтүү бюджеттен каржыланып, долбоордун сметалык наркы 100 миллион сомду түзгөн. Соода орундары алгач мурда ушул жерде иштеген жарандарга берилери айтылууда. Эми ошону бүткөрүү өзү быйылкы жылга пландаштырганбыз. Кудай буюрса быйыл ушу ноябрь-декабрь айларына чейин бүтүп калышыбыз мүмкүн. Проект боюнча бул жерде ушул мурул өзүңүздөр билесиздер, ушул жерде бизде жума базар болгон. Элдер ошол жерде ар кандай жерлерде сатуу иштерин жүргүзүшкөн. Ошо элдердин баары ушул жерде эми бүгүнкү күндө заманбап базанын ичинде иш жүргүзүшөт. Жума базардын айланасындагы ызы-чууну сузактыктар жакшы билишет. Жаңы базар ачылса, борбордогу соода бир жерге топтолуп, тартипке келет деген үмүттө турушканын айтып, мындай өзгөрүүлөр үчүн өлкө жетекчилерине ыраазычылыктарын билдиришет. Мурда ар жерлерде тыгылып, эл көп, кыйынчылыктар көп болот эле. Азыр Кудайга шүгүр, мүмкүнчүлүктөр болуп атат, жакшы. Жаңы базар курулса, элдерге кыйла жардам болот, жакшы болот. Машиналар койгон жер жок болуп, тыкым болуп, эми жакшы болуп атат. Мына парковкалар менен болот экен. Ошону сүйүнүп атабыз, жакшы болуп атат. Биздин ушул Садыр Нургозоевичке, Камчыбек Кыдыршаевичке жана башка ошол биздин бийликте отурган чоңдорго чоң рахмат. Элге жакшы шарт түзүп атат. Порядка болду, ар ким каалаган нерсени тикип койбастан ошол жерден алса, ошол жерде сауда кылат. Элен аке ошо бир жерге келет да, ар жерге барбай. Жаңы базар курулса аябай жакшы болот. Жылдан жылга өзгөрүп абдан чоң жакшы болуп атат. Буга чейин жума базардын айланасындагы 70ке чукул соода күркөлөрүнүн жер тилкелери мыйзамсыз берилип кеткени аныкталган. Натыйжада күркөлөр буздурулуп, жума базар убактылуу токтотулган. Дал ушул жерге жаңы базар курулуп жатат. Акылай Кырабаева, Шайырбек Зайырбек уулу, Регион.